Урматтуу кесиптештер, кооз видео сабактар жасоону үйрөнөбүз. Анда эмесе кеттик. Биринчи эреже: KineMaster программасын телефонго Play Market'ten жүктөйбүз. Экинчиси, ишти баштаганда 16:9 форматын тандайбыз. Үчүнчү, фонго темага байланыштуу фотолорду, видеолорду тандоодо анын өлчөмү 16:9 болушуга көңүл буруу. Шрифттерди кооздоо жана анимация кылуу. Мисалы, ушул жазуу кооздолгон эмес. Ал эми мынабул онлайн сабак деген бул кооздолуп жазылган. Муну биз кандай жасоону азыр үйрөнөбүз. Карайбыз мында. Биринчи мына стрелка көрсөткөн бул шрифтти өзгөртүүчү баскыч. Ал эми экинчиси анын түсүн өзгөртүүчү. Үчүнчү стрелка бул анимациялардын түрүн тандайбыз. А бул стрелкадан биз сыртына контурду жасайбыз. Мында көлөкө түшүрөт. Кийинкиси анимациялык кыймылдар. Мисалы, жебенин төмөнкү жебе жана фигуралардын кыймылдары. Муну кандай жасоого болот? Карталарда, башка нерселерде бул өтө кеңири колдонулат. Бул сүрөттөгү менюдан биз эң астындагы рукописный текст дегенди тандайбыз. Ушундай ачылат. Бул жерден биз каалаган стрелканы же фигураны тандайбыз. Андан кийин тандагандан кийин аны сызгандан кийин төмөнгөдөй баскычты басып биз анимацияга келтиребиз. Кийинки көркөмдүү переход тандоо. Сүрөттөр менен сүрөттөрдүн ортосунда ушул жебе көрсөткөндөй белги бар. Ошону бассак, переходдор ачылат. Алардын ичинен биз өзүбүзгө эң жакканын тандап алабыз. Урматтуу достор, бул видео сиздерге жардам тиет деп ойлойм. Эгер жакса лайк, сиздерди урматтоо менен Ылгар Ысманов.